Мен акынмын, жупуну дүйнөм жарды, көңүлгө албайм көп эле жокту барды. Мен өтсөм балдарыма мурас болуп, ырларым жашап калар кылымдагы. Деп мейирман эне чебер колду элдигөз Каншай Токтомбаевага таандык. Бүгүнкү күндө алда айткандай региондор өнүктүрүү жана санариптештирүү жылы деп белгиленген. Бирок мен ушул жерде айткым келет, Каншай Тайжебиз бүгүнкү күндө региондорду өнүктүрүүгө салган кошкон салымы бүгүн эле эмес, ушу жаш кезинен бери чыгармачылык менен алектенип бир топ салымдарды кошуп келген, бир топ китептерди ушу кол өнөрчүлүк жанындагы бир топ жаш кыздарды үйрөтүп, Жайыл районунда, Панфилов районунда активдүү коомдук иштерге жана ошондой эле район жергиликтүү бийликтин иштерине абдан активдүү катышып келген сизге кааларым ден соолук, узун өмүр. Изденүүдөн талбаган Каншай Токтомбаева алгач мектепте окуп жүргөндө жазып, кийин ак тилек адабий иримде бир топ акындар менен чейир жылга аттанып, ошодон бери ыр жазуу бейин алек. Ошол Юсупов баштаган адабий иримден чыккан айылдык акындарбыз биз. 81-жылы, 1981-жылы Панфилов районунан Ак тилек адабий ирими деген иримди уюштуруп, ошонун эң алгачкы мүчөлөрүнөн бир топ акындар, мисалы үчүн Гүлташы Шерипбаев, Турсбеков Жекшенбек, мен ушул үчөөбүз иримден акындык даражага жетип, ушул даражага жетип, союзга мүчө болуп, эл арасында жакшы поэзияларды өзүбүздүн жүрөгүбүзгө жакшы деген. Аны эл таразалайт, эл чечет, жакшыбы жамандыгын, бирок жүрөктөн чыккан ырлардын баары жүрөккө жакын да, ар бир акын өзүнүкүн жакшы деп эсептейт. Ошондой өзүбүзгө жаккан ырларды элге тартуулап келе жатабыз. Бишкек шаарындагы борбор уюштурган китепканада Каншай Токтомбаеванын поэзия кечеси болуп, ага акындар, окуучулар, замандаштар катышты. Кечеде акындын ырлары көркөм окулуп, обондо ырлары жаңырды. Себеби 80-жылы КПСС борборлук комитетинин жаштарга камкордук көрүү, жаш чыгармачыл жаштарга камкордук көрүү боюнча токтому чыгып, ошол боюнча жерлерде ушу адабий иримдер уюштурула баштаган кез болчу. Ушу биринчиден болуп ошо Панфилов районунда уюштурдук. Ошондо Каншай Токтомбаева жаш кези жаңыдан ошо ырга кызыгып жүргөн кез экен. Ошончо биздин иримде мүчө болуп, райондук гезитке, эмгекке даңк гезитине нешен ырлары чыкты. Андан кийин ошол жерде адабий иримдин иши менен катышып, ырларды окудук. Анан кийин тагдыр ушундай экен, мен борборго которулуп кетип, ал ошо айылда калды, бирок чыгармачылыгына көз салып турдум. Каншай Токтомбаева учурда ардактуу эс алуусу болсо дагы дали ыр жазуу менен алек. Уда китептерди чыгарып, окурмандарды кубандырып келет. Айбактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылынын алкагында элеттеги акын Эмгечлайым катары жолугушууга келген окурмандарга ырларын окуп, алардын суроолоруна жооп берди. Мен күрөштү жеңген жокмун, жеңилдим. Жазмышы ал болсо керек теңирдин. Жеңилсем да ыраазымын тагдырга. Урмат сыйын тартуу кылган элимдин. Жашоо күрөш, оңду солду өкчөдүм, чыдамкайлык кылдым, кейип чөкпөдүм. Тагдыр колдоп таразасын салмактап, бөксө жерин толуктады өксөмдүн. Көрсө эжекебиз бир эле урунун кызы жакын тууган экенбиз. Баягы 2016-жылы үркүн учурунда ошол кыйынчылык учурда эжелер ушу чүйөрөнү үй бүлөсү менен келип калышып, ошондон бери чүйдө жашап калыштыр, Карабалтада. Анан эженин ушундай жүрөгүндө башынан эле мага сезилчү, бир ата журтка, өскөн жерге, туулган жерге бир кусаматы бардай болуп жүрчү да. Анан көрсө эже ошо айылга баргысы келип, ата конушун көргүсү келип, ошол жакта болгусу келет экен да. Көп чыгармалары дагы ата конушум кечиргиле, менин жерим деген ырлары бар да. Ошол жерде аябай мындай энесинин калган иштери, атасынын кылган иштери, тууган уруктары жөнүндө жазылат да. Көрсө эженин ошондой туулган жерине болгон кусаматы бар экен. Келген коноктор акынга ыраазычылык билдирип, анын чыгармачылыгындагы ийгиликтерди каалашты. Астектеп турат алганын, адептүү кылып өстүрөт, акылга бөлөп балдарын. Булбул куш тамшып, ар таңда тилбесеп сайрап күй чалат. Кабагын кашын кирдетпей, сымбатын бузбай суй салат.
Жакшы аялдын белгиси, отурган жерин гүлдетет. Гүл сарга бөлөп, чөйрөсүн, айланасын түрдөнтөт. Жакшы аялдын белгиси, адамдын көңүлүн оорутпайт. Жаркылдап чыккан ай окшоп, эч качан элин тартпайт. Айбек Асанбек уулу, урматтуу Жумагазы уулу, Тыныбек Жаңыбай уулу, Кутман таң көрсөтүүсү.